Ырчы Анжелика Кайратова майрамда базарда соода кылган кыз келиндерге гүл белек кылды. Анын видеосу ырчынын Instagram баракчасына жарыяланды. Видеодо ырчы кыз базарда соода кылып отурган аялдарга белек берип, айрымдарын беттен сүйүп, колун кысып жатканын көрүүгө болот. Соода кылган аялдардын бери ырчынын бекем кучактаганы да видеодо дана көрүнөт. Билем гүл табылат, бирок убакыт, көңүл, айла канча кымбатыраак. Бир айдан бери белек таратты көчөдө. Кече бактылуу айым көрсөтүүсүн ким көрдү? Колумдан келсе Кыргызстанды айланып бардык аял затын апаларды куттуктайт элем. Эмки жылга ниет койдум. Бар болуңуздар деп жазды ырчы. Маалымат булагы Барометр Шекит Кежи. Жума намаздан соң имам шайлоого аттанган Самара Каримовага дуба кылганы талкуу жаратты. Ош шаарынын Борбордук мечитинде жума намаз учурунда имам ырчы Самара Каримовага ыраазычылык билдирген. Ошондой эле имам намаз окуганы келгендерге ырчы айым элге дайыма жардам берип, кайрымдуулук кыларын айткан. Бул тууралуу Кактус Чекит медиа сайтында өздүк булактарды билдирген. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Самара Каримова жакында Ош шаардык кеңештин депутаттыгына Биримдик партиясы менен талапкер катары бара турганын билдирген. Ал эми шайлоо мыйзамына ылайык талапкерлерге үгүт иштерин жасоого шайлоо башталгыча тыюу салынган. Мындан тышкары дин ишмерлери партияларга же талапкерлерге үгүт иштерин жасай албайт. Бул тууралуу Кактус Чекит медиа маалымат сайтына Кыргызстан мусулмандарынын дин иштери боюнча башкармалыгы жооп берген. Ош шаарынын Борбордук мечитинин имамы Аль-Бухари алай жума намаздан кийин мечитке жана медреселерге жардам кылган адамдарга дуба кылган. Жардам берген адамдардын арасында Самара Каримованын да үй бүлөсү болгон. Дубаны үгүт деп эсептөөгө болбойт. Элди бөлүп жарбоого чакырабыз деп билгенин Кыргызстан мусулмандарынын дин иштери боюнча башкармалыгынын маалымат кызматы. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча бул тууралуу үн ката элек деп Барс медиа жазып чыкты.